Bu patentin doküment emas. Men obyektga dokument so'radim. Sen aşkım ne negizinde açıyorsun? Soraysın mı? Bu жерде живой bu же коммерческий не деп soraysın mı? Бул Курманжанатка көчөсүндөгү 327-үйдүн короосу. Эч кандай уруксаат кагазы жок эле соода дүкөнү катары иштеп келген. Мындай соода түйүндөрү бул көчөдө ондоп саналат. Алардын мыйзам чегинде иштетүү үчүн дүкөндөр убактылуу жабылууда. Азыр жапкылы? Документин атырасың, анан кийин ачасың. Так, ана милиция. Түшүндүңүзбү? Дагы тапшырып, мына 3-чү объект тапшырып, жаптырып, алаша турган болсо, мыйзамсыз болуп турса, жеген жол берсиз. Текшерүүчү кызматтарды көрөөрү менен айрым соода түйүндөрү жабылып, ээлери качып үлгүрүшкөн. Бирок алардын соода кылууга уруксаат кагазы болбогондуктан жарнамалык тактайчалары алынып, ишин көзөмөлгө алуу тапшырылды. Эми алардын баары атайын комиссияда каралып, иши тыкыр текшерүүгө алынмакчы. Мыйзамсыз объекттер өтө көп. Бул жерде эми ар бир объект боюнча, мына биз көзүбүз менен көрүп чыгып атабыз, ар бир объект боюнча комиссия отурат. Biz azı bir sıra yerinde görüp otabız gözümüz менен. Андан сырткары 2-3 күн бул жерде ар бир объект боюнча биз мына камераларга тартып атабыз. Ар бир объект боюнча комиссия өзүнүн анализин жүргүзөт, чечимин чыгарат. Ошого жарашкан баа берилет. Бул жерде архитектурага, мамлекеттик экотех инспекциясына, муниципалдык менчик башкармаларынын иштерине баа берилет. Жалпы 14 соода жайы жабылган болсо, алардын 7-синде соода кылууга уруксааты жок. Калган объекттерде архитектуралык талаптар сакталган эместиги ачыкталууда. Жеке менчик үйлөрдү соода сатуу үчүн максаттык багытын орусча айтканда перепрофилинг деп коет, тийиштүү органдар аркылуу ошонун максат багыттарын өзгөртүп туруп, анан кийин жүргүзүш керек. Өзүбүздө көргөндөр алар мындай болбой жатат. Булар боюнча азыр архитектура тарабынан тапшырмалар берилди, алынат. Жанагы тротуарга чыгып кеткен, муниципалдык менчик жерлерге чыгып кеткендер боюнча азыр биз 7 объектини каттадык. Алар боюнча ошо мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте бардык иштерин алып барабыз. Жол жээгиндеги соода түйүндөрү унаа тыгындарын жаратууда. Өзгөчө Курманжанатка жана Мамажан көчөлөрүндө бул маселе күч. Аталган көчөлөрдө ар күнү жол кайгоочулар нөөмөт менен турушат. Антпесе ары бери өтүүгө мүмкүн болбой калууда. Тыгындын бүт бары ошо мына азыркы учурда мына Ороз айында мына 8-марттан ары жагы Кара Суу районуна карайт. Кара Суу районунун территориясы, бирок ошол жерде кечке малкы ифтарлык атайын соода курулуп кетти. Saat 6'dan başlap уже ал жерде өтүш өтө кыйын болду. Себеби ооз ачарга бүт керектүү тамак аштын бүт баары ошол жерде өз алдынча сатылып жатат. Бул дагы биздин жол кыйынына өзүнүн таасирин берип атат. Бүгүн эскертүү берилип, иши токтотулган жайлар милициянын көзөмөлүндө болот. Эми алар шаардык мэриянын алдындагы атайын комиссиянын кароосунан өткөн соң гана иштерин улантабы жокпу аныкталат. Соода түйүндөрүн текшерүү иши эми Кара Суу жана Ленин көчөлөрүндө жүргүзүлмөкчү. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары.